Президент Садыр Жапаров 9 ноябрда Париж шаарына иш сапары менен келди. Мамлекет башчынын борду эл аралык аэропортко конду. Өлкө башчы Париж тынчтык форумунун алкагында Бир планета саммитинин ишине, ошондой эле ЮНЕСКОнун башкы конференциясынын 42-сессиясына катышат. Мындан тышкары Садыр Жапаров иш сапарынын алкагында бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн кыргызстандыктарды Жаштар күнү менен куттуктады. Мамлекет башчы Кыргызстанды курууга багытталган коомдук саясий жана экономикалык реформаларды ишке ашурууда жаштардын ролу артып жатканын айтып, саясий жана жарандык позициясы бар жүздөгөн жаш мекендеш бийликтин бардык бутактарында жетекчилик кызматтарда иштеп жатканын белгилеген. Жапаров жаштардын билим алуу, эне тилин билүү, жумушсуздук, арзан турак жай менен камсыздоо, миграция агымын азайтуу, салттуу эмес диний агымдарынын таасиринен сактоо сыяктуу маселелер мамлекеттин көңүл чордонунда экенин да белгилеген. Президент Кыргызстандын жаштары менен сыймыктанарын айтып, жаштардын демилгелерин, инновациялык долбоорлорун колдоп берүүнү, аларды мамлекеттик кызматтарга тартууну улантууну убадалаган. Кыргызстандын биринчи айымы Айгүл Жапарова кечээ Ташкент шаарында Борбор Азиядагы климаттын өзгөрүшү, балдар жана жаштар иш-аракети аттуу эл аралык форумга катышты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Иш-чарага Өзбекстан, Түркия жана Ирандын да биринчи айымдары катышкан. Айгүл Жапарова Кыргызстан климаттын өзгөрүү көйгөйлөрүн чечүүгө, балдарды жана жаштарды тартууга өзгөчө көңүл бураарын белгилеген. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Ош облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында бир катар билим берүү мекемелеринде болду. Байсалов Ош облусунун Өзгөн районундагы 150 орундуу жаңы орто мектептин ачылышына жана Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин жаңы имаратынын ачылышына катышты. Университеттин жаңы имаратынын курулушу 2021-жылдын декабрь айында башталып, имараттын жалпы сметалык баасы 120 миллион сомдон ашуун каражатты түзөт. Бишкек шаарында 11-12 ноябрдан тарта кезектеги айыл чарба жарманкеси өтөт. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинен билдирди. Жарманке ар жуманын дем алыш күндөрү өтүп, ушул жылдын 31 декабрына чейин уланат. Анын максаты ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн, агро өнөр жай ишканаларынын жана жеке ишкерлердин айыл чарба продукцияларын сатууга, шаар тургундарына дөң баада жеткирүүдө колдоо көрсөтүү болуп саналат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин 9-кызматынын кызматкери джиу-джитсу боюнча дүйнө чемпионатында биринчи орунду ээледи. Бул тууралуу атайын кызматтан билдирди. Маалыматка ылайык, биринчилик 2023-жылдын 2-10 ноябрында Абу-Даби шаарында өттү. Профессионалдык джиу-джитсу боюнча бул чемпионатка 127 өлкөдөн 7000 спортчу катышты. УКМКнын 9-кызматынын кызматкери чебер эркектер арасындагы күрөң кур номинациясында 77 кг салмакта биринчи орунду ээледи.